Сасык тумоо кайрадан көч алды. Февралдан тарта аталган дартка чалдыркандардын саны 11%дан ашкан. Өлкө башчынын Баткенге калк менен жолугушту. Жергиликтүү тургундарга алдыдагы аткарыла турган иштер боюнча айтып берди. Ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде кабарлар. Студияда Дөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Февралдын экинчи жарымында Кыргызстанда сасык тумоологондор мурдагы айга салыштырмалуу 11%га көбөйдү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Учурда республикада эпидемиялык абал туруктуу. Республиканын бардык саламаттыкты сактоо мекемелеринде калк арасында курч, респиратордук вирустук оорулардын жана сасык тумоонун алдын алуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатканы айтылууда. Бишкектеги Гиппократ жана Кроха жеке менчик медициналык борборлорунда сасык тумоого каршы эмдөө улантылып жатат. Вакциналардын баасы 500 сомдон 600 сомго чейин. Президент Сооронбай Жээнбеков дене тарбия жана спорт жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизди. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2018 жылдын 10 январында кабыл алынган. Максаты дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мыйзамдарды оптималдаштыруу максатында кабыл алынган. Ошондой эле өкмөттүн дене тарбия жана спорт жаатындагы ыйгарым укуктары аныкталган жана такталган. Сооронбай Жээнбеков бүгүн Баткен облусуна жумушчу сапарын алкагында Исфана шаарында Лейлек районунун жашоочулары менен жолугушту. Мамлекет башчы 2018 жыл региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялаганын эске салып, аны менен бирге өлкөдө коррупцияга каршы күрөш күчтөнө турганын белгиледи. Ал ошондой эле тышкы саясат маселелерине да токтолуп, өзүнүн коңшулаш өлкөлөргө болгон сапарлары тууралуу айтып берди. Анда көп убакыттан бери чечилбей келген чек ара маселелери чечүү багытында бир топ алгылыктуу аракеттерге жетише алганын кошумчалады. Ошондой эле дээрлик бардык маселелер боюнча Өзбекстан менен бир пикирге келгенин айтты. Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды учурунда жөнгө сала албагандыгы үчүн Баткен облусунун Лейлек районунун акимине сөгүш жарыяланды. Өкмөттүн маалыматында вице-премьер-министр Дайыр Кенекеевдин сунушу менен Баймурат Бекмуратов чатактын алдын алуу үчүн чара көрө албагандыгы белгиленди. Эскерте кетсек, 8 февралда Лейлек районунун Кулунду айыл аймагында тажик чек арачылары менен жергиликтүү тургундар ортосунда келишпестик пайда болгон. Тажик чек арачылары Сай айылында орнотулган көпүрөнү алып салуу талап кылышкан. Ал арада Тажикстан бул аймактагы 2 чек ара өткөрүү бекетин жапкан. Кыргыз-Өзбек чек арасында абал туруктуу. Чек ара кызматынан билдиришкендей, бүгүн эртең менен Достук бекетинде кирүүгө 600 адам жана чыгып кетүүгө 200 киши кезекте турду. Бул адаттагы көрүнүш. Базар күнүнө байланыштуу бүгүн товар алмашуу үчүн эки өлкөнүн жарандарынын катташы активдешет. Көп чакырымдык кезектер тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт, дешти чек арачылар. Алар кошумчалаганда январдан баштап Достук бекетинде ишти тездетүү үчүн паспорттук көзөмөл кабиналарынын саны 10го жеткирилген. Натыйжада өткөрүү мүмкүнчүлүгү суткасына 1,7 эсе көбөйүп, 7,5 миң адамды түздү. Мектеп окуучуларын кенже курагынан баштап патриоттук сезим менен тарбиялоо зарыл. Ал үчүн өспүрүмдөрдүн ата мекенге кызмат кылууга аскердик түшүнүгүн арттырып, армиянын жашоо шарты, курал жарактары менен тааныштырылды. Мындай иш-чара Ош чек ара кызматы тарабынан 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата уюштурулган. Ачык эшиктер күнүнө Ош шаары менен облусунан жалпы 200дөн ашуун окуучулар чакырылды. Балдарга иш-чаранын программасы боюнча тактикалык эпизоддорду көрүп, жоокерлердин жатаканасы, курал жарактарды жана оор техникалар менен таанышышты. Бул сыяктуу иш-чара жыл сайын өткөрүлүп, жаш өспүрүмдөрдүн патриоттук сезимин күчөтүү максатталган. Ушундай мерчемди өткөн сайын биздин окуучуларыбыздын аң сезими, биздин жаш жоокерлерибиз кандай тамак ичип, кандай жашоосун көрүшүп кетип, бизде армияга келгендердин сандары, жаш жоокерлердин сандары көбөйдү.
Кара Суунун Зарбайлык айылында мектеп кооптап алды. Имараттын эскилиги жеткендиктен күн сайын дубалдары көчүп жатат. Мындай абалдан улам жергиликтүү тургундар балдарга коркунуч жаратпайбы деп кооптонуп жатышыптыр. Азырынча өзгөчө кырдаалдар кызматкери текшерүү жүргүзүшкөн эмес. Ошентсе да 350 окуучу 3 нөмөт менен бейкапар билим алып жатышат. Айыл эле болсо балдарынын коопсуздугу үчүн заманбап мектеп курулушун талап кылышууда. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Биздин мынау ашар жол менен курулган бети мынау. Мына эзилип зорго турат анандай болуп. Бул Зарбайлык айылындагы номер 36 мектеп. Дубалдары көчүп, кооптуу абалга кептелген. Жыл сайын бузулган жерлерин жамап, тамчы тамган шиферлерин алмаштырышат. Бирок ашар жолу менен курулган имараттын эскилиги жетип, жыл айланбай эле кайра мурдак абалына келип калууда. Жашоочулар болсо эски имаратта балдарын окутуудан кооптонуп келишет. Ушул мектептин акыбалынан биздин айылдын көп тургундарынын балдары башка жактагы мектептерге кетип калды окуйбуз деп. Азыркы күндөгү окуп аткан баланын саны 332 бала ушул 7 класстын ичинде кымчылы 3 сменде окуп атышат. Бир партада 3төн бала отуруп алып окуп атат. Ол баланын билими кандай болуп атат? Ол балдардын келечеги кандай болот? Зарбайлык мектеби 1970 жылдары бала бакча катары курулган. 1994 жылы коңшу айылга барып окуган окуучулар үчүн толук эмес орто билим берүүчү мектеп катары иштей баштаган. Учурда 7 класстык бөлмөдө 3 нөмөт менен окуу жүргүзүлөт. Спорт аянтчасы, мектеп ашканасы жок. Башталгыч класс окуучулары шашке чайды сабак өткөн бөлмөгө ташып келип ичишет. Анан ушул эми мектептин кыйла эскирип жаракалар бар. Ал жерине эми ремонт кылабыз жылда. Анан мугалимдер баарыбыз эптеп, көптөп ремонт кылып окуп атабыз. Окуучулар да кээде айтышат башка мектептерге барып келгенде. Биз ушундай мектепте качан окуйбуз? Бизге качан жаңы мектеп түшөт деп окуучулар көп бизге арызданышып, өздөрүн неме айтат арызыңдарынчы. Жаңы мектеп курууга 2013 жылы айыл өкмөттөн жер бөлүнгөнүн жергиликтүү аксакалдар айтышат. Бирок ушул күнгө чейин курулуш башталган эмес. Анын себебин айылдыктар жергиликтүү бийлик жерди ижарага берип койгондугу менен байланыштырып жатышат. Мектептин өзүнө мына жактан 2 гектар жер бөлүп берген. Ушул жерибизге биздин документтери дагы турланган, онун канча жыл болду. Ушунан бери дарак жок. Ошол мектепке берген жерди дагы арендага барып 30 сотук 40 сотуктан 5 жылга берип коюптур. Жок дегенде ошол жердин оорuk таркызып мына мектептин жери деп койсо, калган немелер ушул балдардын бала чакага продуктасына майда чүйдөккө жетет эле да. Азыр мектеп жараксыз абалда деп эч ким айта албайт. Анткени өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуулугу боюнча текшерүү жүргүзө элек. Мындан сырткары жаңы мектеп курууга жерде карала элегин айыл өкмөт билдирет. Курулушка пландалган жер айыл чарба багытында болгон. Анын багытын өзгөртүп мектеп куруу үчүн азыр документтердин 90% бүтүп калды. Бул мектеп боюнча трансформация чыккандан кийин, бул анан кийин биз баягы мамлекетке кайрылабыз. 2019 жылга кирет. Жоош айыл өкмөтүндөгү 13 айылда 25 000 калк жашайт. Ар бир айылда бирден мектеп иштейт. Быйылкы планга 2 мектептин курулушу киргизилген. Мындан сырткары талапка жооп бербеген дагы 2 мектеп бар. Айда Биделбек кызы Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Ушул ырыбыздын дагы өлчөмү болот. Түшүнүктүүбү? Ош шаарындагы окуучулар арасында жүрөгүмдө Кыргызстан аттуу мекенди даңазалаган ыр-сынак өткөрүлдү. Иш-чара 23 февраль куралдуу күчтөрүнүн күнүнө карата Ош шаарындагы мектептер арасында уюштурулган. Буга чейин атайын жоо мектептерге таратылып, анын негизинде жеңүүчү болгондор бүгүн шаардык биринчиликке ат салышты. Сынак 2 тур менен жүрдү. Биринчи 10 жаштан 13 жашка чейинкилер арасында жана 14 жаштан 17 жашка чейинки окуучулар арасында уюштурулган. Мындай самалык Ош шаардык маданият башкармалыгынын, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жана Ош мамлекеттик университетинин демилгелери менен биринчи жолу уюштурулуп жатат. Патриоттук мекенчил ырлардын конкурсу уюштурулуп атат. Кудай буйруса, муну менен биз эми окуучуларыбызга ата мекенге болгон сүйүүсүн, ата журтуна болгон бир сезимдерин ойготолу деген ой болуп атат. Себеби ырлар аркылуу, сүрөтчүлөр сүрөтү менен, музыканттар ыры менен биз ушул жаштарды тарбиялашты ниет кылып атабыз. Сиздер кабарлардын кезектеги чыгарылышына назар салдыңыздар. Дагы башка маалыматтар Ынтымак чекит KG сайтына дагы жайгаштырылат. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып, кыргыз, орус, өзбек тилдеринде сунушталат.
Алдыда ауа райы туралы маалымат бар. Саламатта калыңыздар.